Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Кыргыздамы көрсөтүүсүнө форелдин туура жасалуу жолдорун айтып беребиз. Бүгүн бизге Кубат байке жардам берет. Азыр биз бул жакта форелдер, балыктар бар. Азыр кармаган келдик. Мына балыгыбызды кармалдык. Мына балыгыбызды кармалдык. Азыр даярдайбыз. Азыр мына сиз кармаган балыктарды тазалайбыз. Анан кийин даярдоо процессин баштайбыз. Бул жерден эми тазалайбыз. Негизи тазалаган аябай мындай оорбу. Буну тазалаш жеңил, наоборот. Мунун чешуясы аябай жука болот мындай. Муну бат эле кырып койсо болот. Берки карповый балыктардыкына окшоп оор эмес да. Оңой эле тазаланат. Бир сыра кырып койсо эле болот муну. Өтө ысык сууга болбойт. Аябай эти жумшак болгон үчүн бат эле бышып кетиши мүмкүн. Муздак сууга тазалайбыз. Ичиндеги кандардын баарын алыш керек, себеби бышканда ал күйгөндө капкара болуп калат да. Бул мангалга даярдаганыбыз. Балыктын өзүнүн даамын бузбаш үчүн ашыкча нерсе деле кошпойбуз. Тузтайбыз. И кызыл калемпир кошобуз. Өзүнө абдан сиңиребиз. Калганын бөлүктөргө бөлүп куруйбуз. Biz balıkты даярдап келгенче уже чокта даяр болуп калды. 5-6 мүнөттө да бышат. Биринчи ички бетин коебуз. Себеби чок ысыгында ичинин сырткы жагын катырып, согун ичинде алып калышыбыз керек. Чыныгы чокко бышкан балык аябай даамдуу болот. Балыктын сырткы жагын күйгүзбөй бышырганга аракет кылыш керек. Анын үчүн бат-бат тегерет турабыз да. Балыктын эти өзү микроэлементтерге, белокторго бай. Ошон үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк жегенге аракет кылыш керек. Мунун этинде алмаштырылгыс аминокислоталар бар. Ден соолукка аябай пайдалуу. Балык жеген маданият эми калыптанып баратат. Мектептик рациондорго да кошсо жакшы болот өзү мындай. Органика балыкты эми кандай түшүндүрөсүз?
Бул эми натуралдык жемдерди колдонуп багылган балык. Балык эмне жесе эти да ошого ылайыктуу болот. Ошон үчүн максималдуу түрдө жакшы жемдерди колдонгонго аракет кылыш керек. Япондор жашоо узактыгы менен дүйнөдө эң узак жашаган элдер да. Анан ошолорду карап көрсөк, күнүмдүк тамагында эң көп жеген ошол деңиз продуктларын жешет экен. Мен ойлойм, ошон үчүн көп жашайт болуш керек алар депчи. Балыгыбыз дээрлик даяр болуп калды. Уже чыгарып столго койсок болот да. Даяр болду. Эми балыктын экинчи түрүн баштайбыз. Бул балыкты майга көрүбүз. Кызган майга балыкты салабыз. Балыктын бул түрү деле бат эле бушат, бир 2 мүнөткө жетпей эле бушат, кызган май болсо. Балыгыбыз монтуп бат эле бушуп калат. Болду, эми столго берсек болот. Столго берсек болот. Балыкты мүмкүн болуша көп жеңиздер. Бул адамдын организмине өтө пайдалуу. Биздин даярдоо ыкмалары менен сиздер да бир нерсе даярдоону үйрөндүңүздөр деп ойлойбуз. Тамагыңыздар наамдуу болсун.